Мелис Мырзакматов саясатчы катары сынганда. Убагында Мелис Мырзакматов ошко мэр болуп кыйлабайыптыр. Буга чейинки чыныгы жүзү ачыкталып, эл арасында ууду кепти жаратууда. Башкасын айтпасак да 43 гектар жерди ээлеп алганын Жеңишбек Токторбаев билдирди. Медиа соттошуп жатыптыр. Мырзакматов 43 гектар жерди эмне кылат? Жергиликтүү бийликке элге берсин, деди Токторбаев. Туура эле. Ошто 3 сотук жерге карапайым элибиз жетпей жүргөндө берегидей чалкыган аянтка ээлик кылган Мелис Мырзакматов Кудайга жагабы. Калыстык теңчилик болуш керек да. Кыскасы Мырзакматовдун мынчалык ачкөздүгү, жеке басарлыгы бетине чиркөө боо. Ал саясатчы катары да сынды окшойт. Эртең элдин бетин кантип карайт? Азия Ньюс гезити, Булак Арыба Кежи. Расул Умбеталиев, эксперт. Президенттин тапшырмасын Таалайбек Ибраев толук кандуу аткарган жок. Электр тармагында кризистик жагдай байкалууда. Мисалы, кышында коңшу өлкөлөр электр энергиясын сатпай коюшса, Кыргызстан караңгылыкта калбайбы? Жыл сайын 1 октябрдан баштап жылуулук мезгили келет. Эң негизги көрсөткүч көз кышка даярдык. Бул токтогул суу сактагычтын көлөмү азыркы күндө болгону 11 миллиард 200 миллион куб метр суу бар. Суунун кириши 320-340 куб метр секунда, чыгышы 240-260 куб метр секунда болуп жатат. 1 октябрга божомол менен 11,5 миллиард куб суу топтолушу мүмкүн. Бул көрсөткүч көз кыш мезгилине өтө аздык кылат. Эгерде токтогул суу сактагычта 17-18 миллиард куб суу топтолсо, анда көз кыш мезгилинде чектөө жана өчүрүүлөр жок болот эле. Электр энергиянын жетишсиздиги 5 миллиард киловатт саат болушу мүмкүн деп божомол кылсак болот. Андыктан кыш мезгилинде импорт электр энергияны коңшу мамлекеттердин, анын ичинде Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан сатып алганга мажбур болобуз. Бул турган иш өтө суук болгон убакыттарда ал өлкөлөр электр энергияны толук кандуу бере албайт. Кайра эле секторлордо өчүрүүлөр башталат. Энергетика министрлиги, анын башчысы Таалайбек Ибраев президенттин өзгөчө кырдаал энергетика тармагы жөнүндө жарлыгын толук кандуу аткарган жок. Жарлыкта эң негизгиси элди электр энергия жана жылуулук менен камсыз деп айтылат. А бизде жыл сайын электр энергиянын жетишсиздигинен улам түздөн-түз экономика жаатына жана улуттук коопсуздугуна жаман таасирин берип келет. 1 апрелден баштап эле көз кышка даярдык көрүш керек болчу. Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөп, аны коромжуга кетирбөө жагын кароо зарыл эле. Керек болсо жалпы чектөөлөрдү, өчүрүүлөрдү жайкы мезгилге киргизишсе болмок. Министрлер кабинети жана энергетика министрлиги кетирген каталарды моюндарына алып, элге ачык айкын оор акыбалды айтып, көмүр отун даярдагыла, башка альтернативдик энерго ресурска өткүлө дейиши керек. Кыш мезгилинде катуу суук болсо, жалпы чектөөлөр жана убактылуу өчүрүүлөр бээрдик болушу толук мүмкүн. Суратчылык Чиев, Азия Ньюс гезити, Булак Арыба Кежи. Таш жараткан Шаги. Көпчүлүк Шаршенбек Абдыкеримовдун билдирүү же кандайдыр бир үн катоосун күткөн, эмнегедир унчуккан жок, ушунча байлыгын алдырып аткан соң баш көтөрбөгөнү кандай? Каражанын калкалап чет жерде жүргөнү да табышмак жаратууда. Мандем жокпу? Түшүгө турат. Же убагы келгенде алдырган мүлктөрүн сот аркылуу кайрып алууну көздөгөн кербезиби? Түшүнүксүз. Аз күн мурда Шаршенбек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдон ашык бааланган мүлкү мамлекетке өткөнү маалымдалды. Бул боюнча коомчулукка ийне жибине чейин чечмеленип деле берилген жок. Сыягы салыкка байланыштуу кылмыш иштери козголуп, кандайдыр бир талаптар коюлганбы? Шаки болсо эбак эле өлкөдөн чыгып кеткен. Ири бизнеси талкаланып, миңдеген жумушчулары талаада калганы өкүнүчтүү. Көп тармактуу өндүрүш империясын курган ишкердин эбегейсиз эмгеги акыл эстүү адамдарды ойлондуруп келет. Бийлик менен кандай жагдайларда келише албай калганы, эмне себептен мунасага жетпегени бизге белгисиз. Андыктан так кесе бир жактуу бүтүм чыгарууга эрте. Ал жалпы маанайда калсак, көпчүлүк катмар Шаршенбек Абдыкеримовго боор оруп жатканы жашыруун эмес. Мындай көрүнүштөн соң инвестициялык климат кантет, кедергиси тийбейби? Ансыз да инвесторлордун келбей атканы боюнча өкмөттө сөз болуп, кыйчалыш кырдаал каңкууланган. Бир багытта Өзбекстан, Казакстан алдыга озгонун айтпасак да түшүнүктүү. Керегем сагайтам, келиним сен ук демекчи ишкерлерге карата жылуу атмосфера түзүлөрүнөн үмүт кыла туралы. Ал эми Шаршенбек Абдыкеримовдун азырынча Кыргызстанга келбеси белгилүү. Чет жерде ден соолугун чыңдап, бизнесин улантып атканы айтылып келет. Аны миңдеген тарапташтары, жумушчулары
эстешери айкын. Элди баккан Шаки деген кеп коомчулукта сакталып калганы бекер жерден эмес го. Ошол эле кезде аны табалагандар дарбын. Ошондой тагдырга өзү күнөөлүү, таза бизнес кылбайбы дегендер да жок эмес. Айтор коомчулукта талаш жаратууда. Азия News гезити, Булак Арыба KG. Назарбаев менен куда болгон Кулбараков. Жогорку кеңештин экс-депутаты Автандел Кулбараков Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаев менен куда болду. Дегенибиз, Назарбаевдин аталаш иниси Нуракенин доорунда Казакстандын мунай тармагын чеңгелдеп турган Кайрат Сатыбалды уулунун Амира аттуу кызын экинчи уулу Султанга алып берип, 6-сентябрь күнү Борбор калаанын ресторандардын биринде ала тоодой эт, ала көлдөй чык тартып той берди. Эмне дейли, куда кут болсун, бай бача мүнөздөнгөн Абдок мырза хан тукумунан келип алып көңүлү жайланган Автандел Элдозович эми алдыдагы шайлоонун камын көрүп, Кочкор Жумгал округу боюнча ат салышууга белсенип турган чагы. Шайлоодо каны дүргүп турган жаш жигиттер мандатты илип кетеби же бөрү караса да бир койлук алы бар экенин Кулбараков көргөзөбү? Абай салып байкай туралы. Азия News гезити, Булак Арыба KG. Сүйүн Өмүрзаков, жогорку кеңештин депутаты. Суроо талаптарды аткаруу үчүн кайра шайлоого катышам. Сүйүн Абдылдаевич, парламенттин өзүн өзү таратуусу боюнча демилгечи топто сиз да бар экенсиз. Бул чечимге эмне себеп болгонун негиздеп бере аласызбы? Мындайда, быйыл июнда биз шайлоо боюнча жаңы мыйзамды кабыл алганбыз. Ага ылайык парламенттик шайлоо келерки жылы ноябрда өтсө, андан соң январда президенттик шайлоо өтмөк. Эки шайлоо уда келгени маселени жаратат го деп биринчи күдүк ошондой эле жаралган. Экинчиден, келерки жылы ШКОнун жыйыны да болот. 3 саясий өнөктүктү уда өткөрүү аябай эле кыйынчылык туудурат. Ошондуктан кесиптештерим демилге көтөрүшкөндө мен да макулдугумду бердим. Баш мыйзамдын 84 беренесинде жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамда да депутаттар өзүн өзү тарката алары каралган. Ошол үчүн демилгечи топ түзүлдү. Эгер сыр болбосо, сиз эмки шайлоого катышасызбы? Албетте катышам. Себеби мен демилгелеген көп мыйзам долбоорлору биринчи, экинчи окуудан кабыл алынды. Анан шайлоочуларымдын кээ бир суроо талаптары да жарым-жартылай аткарылып калды. Эми ошолорду аягына чыгарышым керек. Азия News гезити, Булак Арыба KG.